биз көптөн бери ошо апалардын майрамын, балдардын майрамын тосуп бирге чогуу өткөзсөк экен деп, мен дүйнөнү апам менен тааныгам аттуу салтанаттуу кечебизди өткөздүк бүгүн. Ушул салтанаттуу кечебизге 100дөн ашуун адам келип берди. Аябай жакшы, баары балдарга да белектерди берип, айымдардын баарына бирден гүлдестелерди берип, аябай жакшы өттү, жакшы деңгээлде өттү. Мен өзүм атайын өзүм колум менен ошо элечектерди тигип, аниматорлорду өзүм тигип колум менен атайын ошол салтанаттуу кечебизге ошо белек болду. Ошол мен баарыңыздарга бекем ден соолук каалайм. Мекенештер ошо алыста жүрөбүз. Кыргызыбыздын салтын унутпастан ошо балдарыбыздын майрамын дагы белгилеп, ошо балдарыбыз кыргызчаны билсе экен, үйрөнүпсө экен деп, өзүбүз дагы ошо ак элечек апалар болуп, дайыма ошо жүзүбүз жанып, жүрөгүбүздө ыйман болуп, ошо балдарыбызга бизден кийинки келечектегилерге үлгү болгудай болуп, дайым ошо жакшылыктарда бири-бирибизге ошо талашканыбыз сый урмат болуп, дайым жакшылыктарды каалаймын. Рахмат баарыңызга. Дүйнө жүзүндөгү балдар күнүнө карата иш-чарабыз максатына жетти деп ойлойм. Бул иш-чарага даярдык өтө көп болду. Ушул эжелерибиз даярдаган маданият тармагын жетектеген Лира айым баштаган жамаат күнү түнү дебей күндүзү иштен чыгып репетиция кылып даярдык көрүштү, максатына жетти, Кудайга шүгүр. Бүгүн ушул балдардын көңүлүн алып, энелердин көңүлүн алып, эки майрамды чогуу өткөрдүк. Гүл берүү идея жалпы жамааттын чечими болду. Көбүнчө ошо эркектер тарабынан чечим чыкты. Калуу тилектер айтылгандан ушу энелерди бир курсан кылайлы деп таркаттык. Чет жерде жүрсөк дагы кыргыздын маданияты ушу бөбөктөр менен тыгыз байланышта болуп, ушу концертте ушурук бардык жамаатка даяргерчилик көргөн эжелерге, энелерге, агаларга, аксакалдарга, демөөрчү болгондорго да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу Кара Суу биримдиги коомунун атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден бүгүнкү ушул убакыттан пайдаланып, ушу бүгүнкү балдардын майрамы менен куттуктап өтөйүн. Ушу балдарыбыз бар болсун, асманы ачык болсун, ар дайым күлкүсү жаңып турсун демекчибиз. Негизи маданияты болбой, өлкө болбойт деп коет. Ошонун сыңарындай биз дагы ошол маданиятыбыз менен алыскы жерде жүрсөк дагы ушул маданиятыбызды ушул өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн ушул балдарыбызга арнап бүгүн бир аз иш-чара уюштурдук. Менимче иш-чара өз максатына жетти. Катышкандарга убакыттан пайдаланып баарына рахмат айтмакчымын. Рахмат ушунчалык талаа жеринде жүрсө дагы өздөрүнүн убактысын бөлүп келип ушунчалык жакшы катышып бергендерине баарына чоң рахмат айтмакчымын. Жана ушул уюштуруучуларга дагы чоң ыраазычылыкты билдирмекчимин. Birge өсүп баралык, билеп бирдеп көңүлдү, биздин сонун балалык, кыялга баттабыз, кызык сыр ачабыз, бат эл өссөк деп, бүт барыбыз шашабыз, биз барыбыз шашабыз. Мекен ата энебиз, айга күнгө теңиз, жарасак деп намыска, жакшы окуп келебиз, кыялга баттабыз, кызык сыр ачабыз, бат эл өссөк деп, бүт барыбыз шашабыз, биз барыбыз шашабыз. Интернеттен топтолуп, илим коштолуп, бүт дүйнөгө чыгабыз, балдар менен дос болуп, кыялга баттабыз, кызык сыр ачабыз, бат эл өссөк деп, бүт барыбыз шашабыз, кыялга баттабыз, кызык сыр ачабыз.
Апам менен таанысам. Мен апамды көздөрүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү баскан сайын бажырайып ачылган. Арбаңыздар, урматтуу коноктор, амансыздарбы? Бүгүнкү Кара Суу биримдиги коомунун Мен дүйнөнү апам менен тааныгам аттуу иш-чарасына кош келипсиздер. Урматтуу улуттун уңгусу болгон ак ичилечек энелер жана жалпы эле аял заты жана жердин жандуу гүлдөрү болгон кичинекей периштелерибиз. Дагы бир жолу майрамыңар куттуу болсун деп дүркүрөтө кол чаап койбойлу. Анда эмесе ушул кечени ачып берүү үчүн алгачкы сөздү Москва шаары жана Москва областы боюнча түзүлгөн Кара Суу биримдиги коомунун төрагасы Шекербек Турдугуловго жана Кара Суу биримдиги коомунун алдында түзүлгөн аялдар кеңешинин төрайымы Рабахан Казыеваларды сөзгө чакырып койсок. Assalamu alaikum. Бүгүнкү мен апамды, мен дүйнөнү апам менен тааныгам аттуу кечебизге келген ак келечек энелер, эжелер, бөбөктөр, аксакалдар, элчиликтен келген сыйлуу конокторубуз. Ушул бүгүнкү кечебизге убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушул бүгүн дүйнөлүк балдар күнүнө карата уюшулган кечебизге көптөгөн дүйнөнүн 4 бурчунда элдер майрамдап атат. Ушул келечектер жүрөбүз, келечектеги уулдарыбыз, кыздарыбыз илимдүү болсун, билимдүү болсун. Ушу бөтөн элде, ушу Россия Федерациясында жүрөбүз, ушу бөтөн жерде жүрүп да ушу бөбөктөрүбүзгө кыргыз элинин маданиятын тааныштыруу үчүн, ушу бөбөктөргө маанай тартуулаш үчүн, энелер, апаларыбыздын көңүлүн көтөрүү үчүн бүгүн иш-чара уюштурдук. Ушул иш-чараны жакшы өткөрүп,
көңүлдүү отурушуңуздарга тилектешпиз. Бөбөктөрүбүзгө дагы бир жолу ушу келечектери кең болуп, кош келипсиздер. Байрамыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин салтанаттуу кечебизге кадырлуу болуп келген эжелер, апалар жана аксакалдар. Баарыңыздарды бүгүнкү байрамыңыздар менен куттуктаймын. Мынакей биз атайын Кара Суу биримдиги ушул кеченди аялдардын майрамы жана балдардын майрамы болуп биргеликте өткөзүп атабыз. Атайын ушу бизди урматтап келгениңиздерге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндү мен эмне демекмин, баштаганда баарыбыз апалар, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Апа деген, эне деген үйдүн куту, бул жарыктык, жарык нур берип турган. Аял болбосо, апа болбосо, балдар кайдан жаралат? Мынакей, балдарыбыз биздин үмүтүбүз бар. Балдарыбыз ушу кенен болсо, балдарыбыз чоң-чоң окуу жайларга окуса, билимдүү болсо, илимдүү болсо, бактылуу болсо деп. Ошол ой тилектерибиздин баары орундалсын. Бүгүнкү келген коноктор жакшы отуруп, жакшы көңүл ачып, жакшы ойлоп кеткиле. Чоң рахмат. Негизи учурдан пайдаланып айтып кетким келип турат. Ушундай жөнөкөй төрагасы менен төрайымы бар биздин Кара Суу биримдиги коому абдан бешенелүү адамдар экен деп айткым келип турат. Анткени төрайымыбыз Рабахан эже жана төрагабыз ушул иш-чараны уюштурууда башында туруп, мына энелер кийип турган ак элечектерди түнү менен күн түндөбөй өз колу менен тигип, ушундай биздин төрайымыбыз бар деп айткым келип турат. Өзү колунан жаралган уус чебер, өзү жараткан эмгектери те Лондонго чейин буйртма алып, андан ашкан убактысын ушинтип коомго арнап кызмат кылып жүрөт. Андыктан чоң рахмат айтабыз сиздерге. Көлөкөлөп көңүл ачарым, берекелеп жарпын жазарым. Бал татыган балтыр ширин тили бал, балам бактым, балам базарым. Келиңиздер, бөбөктөрдүн урматы үчүн бир кол чаап коелучу да бир жолу. Андай эмесе кезекти биздин ырчы аткаруучу агабыз Нурали Аскаров агабызга берели. Өзүнүн жандуу сиздердин маанайыңыздарды көтөргөн ырын тартуулап койсо. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мына биздин энелер, ошондой эле наристе бөбөктөр, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктап, өзүмүн Москвадан салам аттуу чыгарамамды тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Жерге баш ийбей, мекен үчүн жанын берип биздин жигиттер. Кыргызстанда көтөрүлдү соңот жүрөгү, кыргыз туусун көтөрүшөт алар бийикке, өркө бийикке. Салам айтам Россиядан эй, салам айтам Москвадан эй, мекендер Кыргызстанга, аңга тактоо кыргыз калкыма. Салам айтам Россиядан эй, салам айтам Москвадан эй, мекениме Кыргызстаныма, аңга тактоо кыргыз калкыма.
Vaktimba hoşlanan canavardan Rusya'nın bolluğuna canlı kalır Varlıklar bir bolluğuna kırmızı tuğanlar Kırgızistan'da Salam aytam Rusya'dan Salam aytam Moskova'dan Nedeniyle Kırgızistan'da Hakkın baktı Kırgızistan'da Salam aytam Rusya'dan Salam aytam Moskova'dan Nedeniyle Kırgızistan'da Ağlar doğru Kırgızistan'da Nedeniyle Kırgızistan'da Ağlar doğru Kırgızistan'da Ağlar doğru Kırgızistan'da Çoğun rahmat. Rahmat. Çoğun rahmat. Karabeke, bulbulday önünüz öçpösün. Şirin kızım, beyçi kızım, ay kızım, dua kılam, bassam tursam gümüröym, eldin kızı, bologoy dep, gün kızım. Kızımdın çaşlarını örüp berip Ekoğüzün oynağına sözünce bir keremet Kızım oyundan çarçap Oktayın degende Ata Çoğ apam sizge okup bergen çomokta okup beringizçi degeni Bu ömürdün kızığına çitilim cüneyt Apamdın mağa okup bergen çomoğunu okup berim de Kızım tatlı uykusuna girişet Sütten aklını erişti kızım Kırmızın gülü ezilin kızım Şaş olsun can kızım Yaratkan bergen bergen kızım Gülden öldürdüm vermedin kızım Baktığını öldürdüm kızım Ушул алыскы миграцияда жүргөн ата-энелер еш үйдө эле күнүбүздө таппайбы. Ушул эне бала ата кыздын ортосун жакындаталы деп, анан биздин сунушубузга макул болгон аталарды дагы бир жолу болчаап колдоп берсеңиздер. Чоң рахмат. Анда эмесе кийинки кезекти кичинекей бөбөктөрүбүзгө берели. Жан апам хорыры менен.
Коштойлу, анда кетпейт экен биздин наристелер. Анткени булар чоң рахмат, урматтуу бөлүктөр, урматтуу коноктор, туура түшүнөсүздөр деп ойлойбуз. Кичинекей периштелерибиз өздөрүнүн кыргыздын тилин унутпай, ушул ырды жатташып, абдан сонун активдүү сахнага Тазагүл Алимова эжебизди чакырабыз. Seni törüp şorgatkan menim bu elengin içinde yürüp tolum cılgın bu gen kol gen kalas yerimde cayım senin yerin Kırgız'da Oturmadan cıltıdır, doğurtkandan tençidir, yaşından kurçudur da can boğatkan tençidir. Kadırınan tegizdir, jalkısından egizdir, japan çıktan geniştir. Alması güldür açılgan, Jemişi yerge çaçılgan Harga çok dergen bolçumuz kolunumay Yerimiz palas asıldan Harlayın kolum Evimin halkımdın jaylaydan Hak sakalı jay kalgan Kalın jurtkan arkaytkan Göksülösün kunduz börüp Çaldары sıpa kırgızdın Үрүлдү үйүн оңдошкон Көчкөндө төсүн колдошкон Кызылдан кийип күрмөнү Кыл калай таккан түймөнү Келеңер чачпак кең зору Келини сонун кыргыздын Тал чыбыктай буралган Жашкайыңдай суналган Жарагы колго жарашып кулачтап Чачын тарашкан Ак калпактуу кызылчу алганына жарашкан Кымча белдүү ийме каш Кыздары сулуу кыргыздын Телегеги теп-тегиз жери сонун кыргыздын Өзү күн берген өз десе Эли сонун кыргыздын Дагы балам кубам Сенин атаң хан Манас Тек каңгайга кирип кайрылган Катарлаш жүргөн чоронун ошондо далайынан айрылган Оужу ошол кармашта манжуудан нечендөө өлгөн Шыпшайдар менен тиккен алып мадыган деген дөө өлгөн Ошол кеңбе жүндүү чаткалда кара суулуу баткалда суу сап бүтүп Манас сууга бара жатканда аркасынан жетиптир кыр аркага сөкө арман күнай найза сайып кетиптир атаңды көрүдүн уяй катын болбой эр болсоң кароолчусу атаңдын Hacıvay болбой мен болсом балам көрсөтпөйт белем кызыкты кечирдин каны коңурга мен көрсөтпөйт белем кызыкты балам
Kıçtan kalgan kıyağım, kımbattan kalgan tuyağım, nayzaga saygan çelegim, Haykölden kalgan belegim. Çoğun rahmat. Тазагүл Алимова. Төгіліп бейіш жыты жолығыңдан, төрөлгөм издеп сезді қойыныңдан, жырғалы жетпейдеген кең аламдың, жыттайын кел чапакем ойыныңдан. Назарыңыздарда Алсу Рустамова. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү биздин бөбөктөрдүн майрамы менен баарыңыздарды куттуктайм. Сиздер үчүн ата-эне чыгармасын аткарып берейин. Кабыл алып коюңуздар. Маэстро, кеттик. Barasılım aba
түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болоордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар, мезгилдин да ой чоңкурugун түзөгөн. Кыргыз көчү бии менен Кара суу аялдар кеңеши. Урматтуу энелер, ашыкпай турсаңыздар. Чындыгында булардын эмгеги абдан баалуу болду. Урматтуу көрүүчүлөр, баалап койсоңуздар. Анткени жумуштан кийинки убакытларын бөлүп, түнкү саат 12-1 карабай ушул бийди сиздерге даярдады. Чоң рахмат. Шерикин, балалыктын асманы чексиз. Аруу тунук балалыкты эстегенде кимдин да болбосун эч жүрөгү эзилбей койбойт эмеспи? Баарыбыз айылды, апакебизди сагынгандырбыз. Андыктан биздин мырзалар атайын туулган жерин сагынып, апакесин сагынып даярдаган көркөм окуусуна көңүлүңүздөрдү бурсаңыздар. Кыялдар бизде жашайт кечен көп. Адам аны үмүт менен көтөрмөк. Таалай күтүп, тагдыр күтүп өмүрдөн талпынабыз, бийиктерге жетем деп. Тилегим бар, тулпарактай токумчан, арыш келип, саясатка кошулсам, арманы жок, өтөр элем дүйнөдөн, президенттик тактыга бир отурсам. Боозун табып көр турмуштун түймөлү, болгум келбейт күйпүл күшүп үйдөгү, кызыктарын көрүп бардык өлкөнүн, кыдыргын бар түпкөтөр дүйнөнү. Кыялдар, жанга үмүт салгандар, ишенели андай ачуу таңдар бар. Досум, сени эсиң ойго батып айтсаңчы, сенде кандай арзулар бар, арман бар? Майкын кыштаган жайында, үлкөн чыгар сактап курут майында,
Arzum ошол күндөр келген, барсам гана күнгөсүн айылга. Эй, досум, көрбөгөн бар. Бир айылдан чыкпай жүрүп өлгөн бар. Бүт дүйнөнү самаап турсак биз мында, чаң жыттанган айылымда эмнең бар? Айылымда берекелүү казан бар. Ылай там бар. Кой короо бар, кашар бар. Күйпөлөктөп очок тандыр жыттанган, күн күткөндөй мени күткөн апам бар. Сен өзүң кала берчи дүйнөм болуп. Апаке, чыдамыңа теңдеш бириң, таппадым мерчем менен өлчөп бүгүн. Эч кимдин тилин укпас кечир курак, эсиме түшүп турат тентектигим. Көрбөдүм жаяу турган бош күнүмдү, күймөнүп карап акчка токтугумду. Башкалар сабыр кылып чыдай алгыс, көтөрүп жүрүп дүрсүн шоктугумду. Кыйналсам сен да гүлдөй сөнүп калып, агүлсөм жүрдүң кайра толукталып, айланттым көпөлөктөй маңдайымда, августтун шамалына ооруп калып. Бал таттым көптүр дагы тата элегим, жол бастым арбыныраак баса элегим. Ömürüm ötkü özgörülböz, törüldüm en birinci apa dedim. Apa deyim, 100 түндөрү min таңдары. Кайгырсам, жапа чегип турсам дагы, ал тургай сүйүнсөм да апа деген. Апа деп ыйлаганмын курсам дагы. Таппадым мээримимди жеңип алчу. Тең келбес бүткүл жердин кең алтыны, таш көчө ылай тамда чоңойсунда, тааныдым бул дүйнөнү сен аркылуу. Ааламга көккө башым тийген болуп, көз салсам көп нерсени билген болуп, тар экен сенден бир топ ошол дүйнө, сен өзүң кала берчи дүйнөм болуп. Дүйнөдөн апа бир топ кең экенсиң, сен өзүң кала берчи дүйнөм болуп. Амансың да, айланайын кичинем. Адаштырып койбодум бу ишиңен? Эмне берип жиберейин дегенде, мээримиңиз керек дедим ичимден. Күйпөлөктөп, кыйшык байлап жоолугун. Күндө эстеп жүрсө керек жоругум. Дүйнөдөгү таттуулардын ичинен наныңыздын даамын таппай оорудум. Салганыңыз келди жарык булутту. Сезимиме чачылгандай тунуксу, өмүрүмдү узатчудай сезилди. Таза балы, өрүк кагы, куруту. Сагынычтан көтөрүлүп канбасым. Апакемдин тийген үчүн колдору айылымдын жуубай жетим алмасын. Апакемдин тийген үчүн колдору мекенимдин, Кыргызстандын жуубай жетим алмасын. Чоң рахмат, урматтуу. Биздин төрагабыз биздин сунушубузду четке катпай көркөм окуусун сиздерге арнады. Шекербек Турдугулов. Ошондой эле Кара суу биримдиги коомунун эсеп китебин ушул жигит башкарат. Рысбек Акимов. Ошондой эле биздин активист жигитибиз Сыймык Орунбай уулу. Биздин эжекебиз Лира Ахматова, маданият министри. Ар бир нерсенин жүк болгону жакшы дейт экен, жана Нурайыл экебиз ырчы, оончу, өзү аткаруучу. Жүк болсун деп суранып атышат. Анда эмесе сиздер үчүн жанды. Косууга канаты кайрылса да түтөт тура баарына эне деген назарыңыздарда Кара Жорго бийи менен ушул отурган жаштар баарыңыздарды, ошо ата энеңиздерди терүүсүндө сыйлоо
nasip etsin barыңızдарga. Men şu ata-enемдин тирүүсүндө ыр жаза албадым эле, ата-энемдин көз өткөндөн кийин бир ыр жазып, оон жазып ырдап жүрөм. Ошолорду сиздерге тартуулап коюуга уруксат этиңиздер. Атам менен энеме. Көчөдөн кирсеңиз кыздарын тосуп чыгар. Чоң атам келди деп сүйүнүп күлүп турар. Барына таратып таптууну колдоруна. Кубанып калчусуз мээримди сүйүп карар. Жакшылык тойлор болсо көзүнө ысык жаш тегеренет. Ата кем бул күндү көрбөдү жүрөгүм от болуп күйүп кетет. Баламдын тоюнда көрбөдү жүрөгүм от болуп күйүп кетет. Baktınız balamdı barынан жақшы көрür. Ыйласа түн бойы уктабай эркелетир. Мени де эркелеп ээрчисе артыңыздан. Дүйнөдө бактылуу сезчүсүз өзүңүздү. Үйүмдө жакшылык тойлор болсо көзүнө ысык жаш тегеренет. Апа кем бул күндү көрбөдү деп жүрөгүм от болуп күйүп кетет. Кызымдын тоюнда көрбөдү деп жүрөгүм от болуп күйүп кетет. Sırtından eski tamsın İstin etme Atenen erlesi turgan süydüğü girsin. Alamda batmadan sağını çüğü tolu. Baktılı balalık kündörün eski gözümü ısıraş Ali Арстанбеков тоо гүлүндөй жетимдан тегеренем. Чарык айланып баг үчүнө беленем. Отко сууга канаты кайрылса да түтөт тура баарына эне деген. Назарыңыздарда Кара Жорго бийи менен биздин периштелер мырзалар кичинекей келди.
dalışınдай ойлоңуз келелерде сыңайга мындай шаттуу оңайда ойноңуздар айыр билеңиздер мындайда Oyunumuzlar ayım, bilengizler mındayda Çok rahmat. Olca, hoşta koysanızlar. Hurmatlı konuklar. Анда эмесе назарыңыздарга мен Тазагүл Алимова эжебизди чакыргым келип турат. Өзүңүздөр билесиздер, Тазагүл Алимова эжебиз Москвада бир дагы иш-чара жөнөтпөйт. Бул ыр баарыбыздын мекенде ушул жерге келген, кадам басып келген, ар бирибиздин алыста мекенде жүргөн апаларыбызга сунган ыр дестебиз болсун. Мен дүйнөнү апамдын жоолугунан, көйнөгүнөн, гүлдөрүнөн тааныгам. Чоң рахмат, барыңыздардын байрамыңыздар менен. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жыты менен тааныгам. Жытта челен магдыратып жытыган, чыкпа челен жаныма. Жытта челен магдыратып жытыган, чыкпа челен жаныма. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды колдорунан тааныгам. Жуучу жумшак болчу колдорум, кармашканда бала боюм баңдырам. Жуучу жумшак болчу колдорум, кармашканда бала боюм баңдырам. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жоолугунан тааныгам. Тирүү болчу жоолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Тирүү болчу жоолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам, мен апамды күлкүсүнөн тааныгам. Баракелде болгундай өнүгүүсү күтөсүңүз. Маданият үчүн дайыма кызмат кылып жүрөбүз. Апа дейм жүз түндөрүнүн таңдары, кайгырсам, жапа чегип турсам дагы, ал тургай сүйүнсөм да апа дегем. Апа деп ойлагам да урсам дагы. Кайрадан кара сулук айымдарды чакырабыз.
ушул айымдар кеңеши үчүн бир дүркүрөт кол чаап бериңиздерчи. Чоң рахмат. Билдирбестен ушул жерде энелер менен балдардын майрамын өткөрүүнү чечтик. Мен ойлойм өтө жогорку деңгээлде болуп өттү. Келгендерге баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ошентип алыс жерде ынтымакта жүрө берели. Менин атым Мак. Бүгүнкү мероприятие жакшы болду. Мен Каражого билем. Мен үйгөтү Кызжыбек эжем, мен эжем. Желаю, чтобы акча болсун, жакшы болма. Рахмат. Апам, жан апамды ырдадым. Апам, жан апам. Күттүм сени жанатан. Туган күнүң экен го, календарды карасам. Урматтуу бүгүнкү майрамдын күбөкөрлөрү, бүгүн мына Кара Суу коому, Кара Суу биримдиги айымдары балдар күнүнө, эне күнүнө карата өтө жакшы концерт беришти. Балдарыбыз мындан ары өрүштөрү өркүндөп, келечектери кең болсун, ден соолуктары бекем болсун. Ушул биздин Кыргызстаныбыз өнүп өссүн, жаштарыбыз келечекте ушу бийик даражалуу инсандардан болсун. Ушул коомго, ушул бирикмелерге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Концертке келип бийледим, ырдадым. Апам, жан апамды, анан атам менен бийледим. Өзүбүз эле Каражорго бийледик, кыздар менен. Son veriktirdi bolsa uyuşturuculardan reje berdi. Bayramsızlar men. Бүгүнкү Кара Суу биримдигинин уюштурган иш-чарасы аябай сонун өттү. Рахмат барына. Бардык балдардын келечеги кең болсун. Ден соолукта болсун бардыгы. Энелер менен дайым бирге болсун. Москвада жүргөн айымдарыбыз, энелерибиз ден соолукта болсун, ушу балдарыбыз деп жүрөбүз, балдарыбыз менен аман эсен болойлу. Мен бул Кара Суу элиме, журтума, ушунун арасында жүргөн ар бир кара суулук мырзаларга, айымдарга терең ыраазычылык айтам. Мына мен билгенде мынакей Москва жергесинде баарыбыз иштеп келгенбиз. Иште канчалаган дагы биздин кара суулук мырзалар, айымдар жүрөт. Ошолордун ичинен соорулуп чыгып, элим деп, журтум деп, ошол өздөрүнүн жакшылыктарын, позитивдүү жактарын көрсөтүп, жакшылыктарын көрсөтүп, ушундай иш-чараларга катышып жүргөн ар бир инсанга терең ыраазычылыгымды айтам. Бул биздин бүгүнкү майрамыбыз, балдарыбыздын майрамы деп эсептейбиз. Балдарыбызга кошуп биз энелердин майрамын дагы чогуу өткөрдүк бүгүн. Эми биздин ушул койгон концертибизди эл баалайт. Бүгүнкү иш-чарабызга катышып келген меймандарга дагы өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин ушул иштин башын алып барган жетекчибиз, маданият кызматкеринин жетекчиси Лира кызыбызга абдан чоң рахмат. Ошондой эле төрагабызга, төрайымыбызга рахмат. Анан ошондой эле ушул жерде биздин көп иш-чараны алып барып даярданып аткан биздин Сали эжебиз бар, аксакал, төрайымдарыбыздын аксакалы. Ал эжебизге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кезекти конокторго сөзгө берсек, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчисинин кеңешчиси Байымбетова Гүлбарчын Сулаймановна жана Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин Россия шаарындагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Галиева Жаркынай Душаевна. Урматтуу мекендештер, урматтуу кара суулук туугандар, бар болуңуздар. Байтан бир абдан сонун, жагымдуу, бир жагынан сагынычыбызды арттырган, бир жагынан сыймыктандырган, ушундай бир жакшы, орусча айтканда аккуратный, ушундай билимдүү, ушундай бир чакан, сонун концерттик бөлүм ушунчалык баарыбызды магдыратып, жакшы сезимдерге чакырып отурат. Биринчиден сиздерди баарыңыздарды ушул жерде отурган, залда отурган апаларды, энелерди, жалпы эле баарыбызды ушу баарыбыз сүйгөн, эң ыйык болгон күн, балдардын эл аралык күнү менен, ошондой эле биздин байкашыбызча мына кара суулук туугандар баарын чогултуп бир жакшы кече уюштуруп атышат. Ушундай энелердин да майрамы,
балдардын майрамы, энелердин майрамы деген бир сонун бир тематика болуп атат. Энелер сиздерди да майрамыңыздар менен баланын майрамы, эненин майрамы деп эми аталар таарынбасын, бирок көпчүлүк учурда балдар тарбиялоодо, балдарды кандайдыр бир жолго чыгарууда эненин образы, эненин билими, эненин өзүнүн турган турпаты бала үчүн үлгү болот да. Ошондуктан баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясынын элчилигинин атынан, элчиликтин жамаатынын атынан сиздерди ушу кош келген майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктап кетем. Келечегибиздин, биздин өлкөбүздүн өскөндүгү, өнүккөндүгү деп ойлойбуз. Эми ушу жерде башка өлкөдө болуп аткандыктан, башка өлкөдө болсок да ушу жерде өзүбүздүн дилибизди унутпай, маданиятыбызды унутпай, тарыхый салттарыбызды, каада салттарды унутпай, мындай ага элечек апалар үлгү болуп, ушундай тарыхыбызды сактап келе жаткан жалпы баарыңыздарга, ошонун үчүн мына бүгүнкү Кара Суу биримдигинин жалпы жамаатына, Кара Суу район жалпы жамаатына, ошондой эле Кара Суу коомдук уюмунун жетекчилигине, ушу лидерлерине, активисттерине терең ыраазычылык айтып кетким келет. Ушундай бир жакшы, жаркын маананы тартуулаган кеченин артында эмне деген эмгектер турат, ошо эмгегиңиздердин үзүрү акыбетти кайтып, мынакей бүгүн жаркыраган кечеде жолугушуп отурабыз. Баарыңыздарды дагы бир жолу энелерди, аталарды жана балдарды майрам менен куттуктайм. Балдарыбыз келечекте ушундай бир жаркыраган жакшы кесиптин ээлери болсун. Негизгисинен балдарды бала кылып, адам деген улуу атка татыктуу кылып тарбиялайлы. Ошо тарбиялап атканга сиздердин салымыңыздар көп болуп атат. Бүгүнкү күндө ушу миграцияда болсо да ушу Россия деген улуу державанын борборунда ушу балдарды тарбиялайлы, өстүрөлү, жакшы келечекке умтулталы деген тилегиңиздерге дагы бир жолу тилектешмин. Ошол максат тилегиңиздер орундалсын. Ар бир үй бүлөдө, ар бириңиздер жан дүйнөңүздөргө ушу баланын келечеги, баланын келечеги кең болсун. Жаркыраган бир жакшы окуу жайларда окусун, жаркыраган бир жакшы кызматтарда иштесин, жаркыраган бир эмгектердин, кесиптин ээлери болсун деген тилегиңиздер, ошо тилегиңиздер кабыл болсун. Мамлекеттик органдын өкүлү катары мен айтып кетет элем, биздин мамлекетибиз, Кыргыз мамлекети балдардын келечеги үчүн бир топ жакшы шарттарды түзүүдө, бүгүнкү күнгө чейин түзүлүп келген, дагы да түзүлүүдө. Өзүңүздөр билгендей ушундай бир саламаттык сактоо жагынан болобу, билим берүү тармагынан болобу, ошондой эле маданий жагынан болобу ушу балдарды келечектеги бир алдыңкы кесиптин ээлерин тарбиялоодо ушундай жакшы шарттар түзүлүп жатканын да белгилеп кетем. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен Кара Суу коомдук биримдигине чоң ыраазычылык. Бар болуңуздар, абдан жакшы деңгээлде даярдалган сонун кече болду. Мындан аркыдагы ишиңиздерде ийгилик болсун. Бар болуңуздар. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин балдарыбыз, биздин кымбаттуу бөбөктөрүбүз. Бүгүн сиздерди бардыгыңыздарды эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттуктаймын. Анан кийин биринчиден ушу ыраазычылык билдирип кетким келет Шекербек иниме жана Рабахан сиңдиме. Анткени булар ушундай эки майрамды бириктирип, биринчиден ушул өтүп кеткен энелер майрамына, экинчиден бүгүнкү балдарды коргоо майрамына ушундай жакшы татынакай иш-чараны өткөрүп жатат. Эми бардыгыбызга эле белгилүү болгондой, балдарды коргоо бул дүйнө жүзүндө эң приоритеттүү планда турган маселе болуп эсептелинет. Өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстанда, мына Гүлбарчы Сулайман айтып кетти, Кыргызстанда да биздин мамлекет жетекчибиз жана өкмөт башчыбыз ушул биздин балдарга абдан чоң маани берет. Анан негизинен өзүңүздөр билесиздер, 2022-жылы биздин улуу президентибиз, улуу урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров ушул балдарга зомбулукка карата зомбулук көрсөткөндөргө карата жазасын чөткөн. Мисалы, эми андай учурлар жок эмес, жана жакшы жаманды айтпасаң жакшы жок дегендей, чындыгында бир орчундуу маселелер да бар, балдардын укуктарынын маселесинде. Анткени өзүңүздөр деле билесиздер, Россияда жүргөндө биздин балдарды ата-энесинен алыс алып келип, бул жерде балдарды каратып, же болбосо жумуш үйдө жумуштарды аткартып, жумуш аткартышат.
ушундай көрүнүштөрдө аз кылышыбыз керек. Анткени бул балдар миграциялык каттоого турбай калып атат. Мындай балдар медициналык жактан камсыздуу болбой, андан тышкары ушул окууга да укуктары болбой калат эгерде каттоосу болбосо. Анан биз ушул эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгү катары бул жерде ушундай ата-энесинин камкордугусуз калган жана оор кырдаалга туш келген балдар менен жумуш алып барабыз. Ушул 1,5 жылдын ичинде 100дөн ашуун баланы биз ошолор менен жумуш алып барып, 17 баланы биз мекенине кайтардык. Анан баягы мен айттым го, ушинтип бул жерде укук бузуу менен жүргөн жарандарыбызды кээде ушул чет өлкөлүк жаш жетелек чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу жайларга алып келет. Ошол балдарды ал жерден алып ата-энесине Кыргызстанга жөнөтүп, же болбосо бул жерде жакын туугандарына ишеним кат менен алып берип, ошондой иштерди жүргүзөбүз. Ушундай көзгө көрүнүштөр азыраак болсун. Анан негизинен биздин балдарыбыздын келечеги жаркын, аны бардыгыбыз биз билебиз, ишенебиз. Ушул биздин балдар, биздин келечегибиз, биздин үмүтүбүз. Мен ойлоймун, биздин балдарыбыз Кудайым буйруса кыргыз элинин атагын дүйнөгө тааныткан ушул урматтуу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовго окшоп, ошондой улуу инсан болушуна мен тилектеш болот элем. Бардыгыңыздарды дагы бир ирет майрамыңыздар менен уюштуруучуларга чоң рахмат, энелерге тазим этебиз. Аман болуңар, ден соолукта болуңар. Чоң рахмат. Сиздерден үлгүлүү эжелериңиз бар. Биз сиздердин артыңыздардан үлгү болуп бара беребиз. Чоң рахмат. Кунт коюп угуп, ушунчалык берилүү менен угуп, ушунчалык көңүл болуп уктуңуздар. Чындыгында ыраазычылык билдиребиз. Мен учурдан пайдаланып, сөзгө чакырбасам болбойт. Бир аз убакыт калды, чыдап бересиздер бүтөрүнө. Биз ушул иш-чараны уюштуралы, энелер менен балдардын күнүн бир күндө уюштуруп өткөрөлү дегенибизде, биздин Кара Суу биримдиги коомундагы жалпы төрага баш болгон мырзалар жана аксакалдарыбыз Убайдулла ака менен Эгемберди ака, мен сиздерди жакын көрүп ака деп үйрөнүп калгам. Сөз берели, аялдар үчүн 365 күндүн ар бир күнү майрам болуш керек деп, ушул гүлдөрдү сиздердин ар бириңиздерге арнап деме өрчүп алып беришти. Келиңиздер. Урматтуу бир туугандарым, асылзат айымдар, апалар, эжелер, карындаштарым, кыздарым. Биз бүгүнкү күнү биринчиден мен ушунчалык жүрөгүм толкунданып турат. Ушул кеченин атын өзгөчө коюлган сонун болуп. Биз ааламды мен ааламды апам менен таанагамды. Бул жашоонун жолу ушундай экен да. Биз кичинекей мезгилибизде чалынып жыгылсак дагы апа дейт элек. Анан кийин бойго жеткенден кийин жашоо ушунчалык өзүнүн немесинде нугу менен кетип, каарып өткөндөн кийин дагы ата-энең өткөндөн кийин бар ата-эне апанын орду өзгөчө. Ошон үчүн бүгүнкү биздин ак элечек жана апаларыбызды көргөндө, мен өзүм апамды көргөндө жүрөктөрүм толкунданып, ушул ак элечекчен биздин Кара Суу коомубуздун айымдарын ушундай кылып даярдаган биринчиден мына уюштуруучу топко, Шекербек иниме, төрагага, Рабахан карындашыма, Лиришка кызыма чоң ыраазычылыгымды айтам. Кудай буйруса көптөн бери күткөн ушундай концерттерди уюштурууну күткөн элек. Бүгүн ушуга күбө болуп отурабыз. Биринчиден айтып кетерим, ар дайым асманыбыз ачык болсун. Биздин келечегибиз, ушу балдарыбыздын келечеги кең болуп, ушундай эл башкарган ханды дагы, космоско учкан космонавтты дагы, элдин алдында жүргөн, эл үчүн чабышкан баатырды дагы энелер төрөгөн. Ошон үчүн энелер силер биз үчүн дайым сөз жок айтканга, өтө ыйык, өтө өмүрүбүздүн акырына чейин сыйлай турган инсандарсыңар. Ар бир үйдө ынтымакчылык болсун, рызкыбыз бүтүн болсун, келечегибиз кең болсун. Ушундай жакшы күндөрдө
Алла Таалам көп насип етіп, чоңойду үміт менен чоңойтуп аткан балдарыбыздын, неберелерибиздин жакшы күндөрүнө Алла Таалам бизге бардыгыбызга насип этсин. Заманыбыз тынч болсун. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу жердештерим, бекендештерим. Бүгүн аябай кубанычтуу күн болуп атат. 1950 жылдан бери Францияда биринчи жолу балдардын күнүн белгилеп келет. Ошондон бери балдардын күнүн белгилеп келатабыз. Мындан 1918 жылы Москва жергесинде биринчи жолу кыргыз тилинин жетекчиси Багыт Бапанов уюштуруп балдарды ВДНХ паркында уюштуруп, ал жерде биздин аксакалыбыз Нарық коомунун төрагасы Абаскан аксакалыбыз дагы баш болуп, ошентип биз жаштарга уюштуруп бергенбиз. Өтө сонун өткөн. Мына бүгүн Кара Суу биримдиги аябай сонун жогорку деңгээлде уюштурду. Мен дагы аябай биринчи каалап кетем, өзүмдүн ыраачылыгымды билип кетем, өзүмдүн жерлештериме, Кара Суу биримдин төрагасына, өзгөчө айрыкча ушу жетекчиси Лира, төрайымы Рабахан, силерге аябай ыраачылык билдиребиз. Биз бул досубуз экөөбүз келгениңизге 40 жыл болду. Мына Москва жергесинде ушундай сонун өзүбүздүн балдарыбызга арналган жакшы концертти биз да аябай кубанычтабыз. Кубаныч койнуңузду батпай атат. Ушу келген урматтуу баарыңыздарга алтын убагыңыздарды бөлүп келгениңизге аябай ыраачылык билдиребиз. Кыргыздын эң жакшы күчтүү инсандарын болуп, имандуу болуп чоңойсун. Рахмат келгениңиз үчүн. Чоң рахмат. Сиздердей аксакалдарыбыз колдоп турса, биз дагы даалай падайдуу иш-чараларды өткөрмөкчүбүз. Дайыма демөөрчү болгон аксакалдарыбызга кол чаап коюңуздарчы. Учурдан пайдаланып, мен айтып кетпесем болбос. Бул иш-чараны өткөрүү бир-эки адамдын колунан келбейт. Чындыгында бир топ курам эмгектендик. Биздин башкы көчүбүз болуп, дайыма акыл кеңешин айтып жүрүп турган Козубаева Айнаш эчекебизге кол чаап коюңуздарчы. Ошондой эле ыркесени уюштуруп, эсиңиздерге сала кетсек, ыркесебизди дагы уюштурууга өзгөчө салымын кошуп, режиссер болуп берген Абдыгапаров Болот акей кол чаап коюңуздарчы. Ошондой эле Кара Суу аялдар кеңешинин жалпы жамаатына кол чаап койсоңуздар. Урматтуу келген коноктор, биз адам баласы табият белек кылган өмүрдө урунуп берилип издеген нерсебиз бир гана тынчтык. Дүйнө жүзүндө, анын ичинде мекенибизде Кыргызстанда тынчтык болсо, бөбөктөрүбүздүн ырлары жаңырат, ырлар болот, нан болот дегендей, келип берген кадамыңыздарга чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Келген кадамыңыздарга гүл бүтсүн, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.